бул 2015-жылдын январь айында ачылган. Бир эле буйрутма канча күндө даяр болот? Клиенттерге байланыштуу 1 жума 10 күнүн ичинде барып кое беребиз. Анан практикаңыздарда эң чоң сыналгы болду беле? Ырчы байкебиз Нурлан Насиптин үйүндөгү болгон. Эң кымбаттуу зонабыз 8 метр 10 метр болгон. 175 миң сом өткөн. Эң чоң телевизорду сындырып койгон учурлар болгон. Мебель катары иштетилет. Ичине каалагандай идиш аяктарды койсоңуздар болот. Мисалы үчүн бир зона 6-7 сааттын ичинде бүтөт. Популярный болгон свет дагы азыркы учурда капучино, кашемир, ачык светтегилер болот да. Кутмандуу күнүңүздөр менен Жылыстайм YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кезектеги чыгарылыш мына ошондой артымда турган ТВ зоналар, күйүүчү күзгүлөр, жасалгалуу дубалдар жалпы быйылкы жылдын трендине айланган. Жасалгалар кандай таризде жасалат, канча каражатты чапчыйт, кандай материалдар колдонулат? Дал ушул тема туурасында King TV Zona компаниясы менен биргеликте сиздерге атайын репортаж дайындадык. Кызыктын баары алдыда биз менен чогуу болуңуздар. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Кандайсыздар? Жакшы, Илгери. Рахмат. Маек деле сурагым келип аткан. Башталышында эле бул King TV Zona компаниясы качан негизделген, качантан бери иш алып барып келатасыздар? Негизи биздин өзүбүздүн иштеп жүргөн King TV Zona бул 2015-жылдын январь айында ачылган. Ага чейин өзүм башка жакта иштеп жүргөн болчумун, башка компанияда. Өзүм менен бирге окуган Адилет деген досум бар. Ошол ачып, чакырып, ошол жакта иштеп кийин ачканбыз. Ошондон бери иш жүргүзүп келатабыз азыр. Идеясы кайдан келди? Өзүңүздөр кайсы жактан үйрөнүп келдиңиздер, же болбосо 2-3 жыл болду да, бул трендтин чыкканычы? Негизи буга чейин деле болгон, бирок мынчалык масштабтуу эмес, мындай обычный материалдардан жасалгандар болгон. Өзгөчө бамбуковый панель, бра подсветкаларды кошуп, кийинчерээк анан чыкты да. Негизи өзүбүз көпчүлүк билгендей эле кошуна Казакстанда болгон бизге чейин. Негизи биз буга чейин жанагындай стенкаларды, жанагы телевизор коючу кичинекей шкафтарды колдонуп келгенбиз да. Анан азыркы учурда деле алар деле сатылууда десек болот да. Анан алардан эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эмнеси менен айырмаланат? Кардар эмне үчүн ушул ТВ Zonаны тандашы керек? Себеп дегенде ТВ Zona бул биринчи эле орунда бул үйгө кооздукту алып келет. Себеп дегенде бир үйдүн эң эле көрүнө турган жери бул мисалы үчүн зал болушу мүмкүн. Элдер көбүнчө ошол залга жасашат. Телевизор көргөндө ыңгайлуу, андан сырткары биз полностью мебелдер менен кошуп жасагандыктан мебелдер дагы полностью ыңгайлуу да бар ичинде. Бир эле буйрутма канча күндө даяр болот? Бизге биринчи чалуу болгондо биз онлайн сүйлөшөбүз, макул болсо барып өлчөп кетебиз замер кылып. Замер алынгандан кийин, өлчөп кеткенден кийин клиенттерге байланыштуу 1 жума 10 күнүн ичинде барып кое беребиз. Установка жумуш убактысы 1 күнүн ичинде бүтөт.
Анан онлайн эле буйрутма алабыз деп калбадыңызбы? Башка региондорго дагы жасап берүү мүмкүнчүлүгү барбы? Мисалы, ал жака баруу кээде мүмкүн болбой калат да. Жанагы сүрөткө тартып эле комнатанын өлчөмүнө, размерин жиберсе, ошол менен деле жасай бересиздерби? Ооба, негизи буга чейин биз Караколго, Чолпон Ата, биягы Талас, Жалал Абадка чейин барып келдик. Биз Кыргызстандын ичи полностью барабыз, анан Бишкектен сырткаркыларга онлайн замер алабыз да. Алар менен сүйлөшкөндө ошол телефон аркылуу эле замерлерин алып сүйлөшөбүз. Анан буга чейин биз бир жолу розыгрыш кылганбыз. Ал ошо Баткен облусунан болгон, ошол жака да барып келгенбиз. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Биз былтыр 30-июль күнү биз ошол өзүбүздүн катталуучуларга розыгрыш уюштурганбыз. Анан эме шарттар обычный эле жөнөкөй эле. Жеңип алган катталуучубуз Баткен областынын ошол Кадамжай району болгон. Биз алар менен сүйлөшүп, полностью биз Instagram аккаунтка чыгарганбыз, отчеттор барып коюп бергенбиз. Оюндар болуп турабы дайыма? Ооба, болуп турат. Негизи бир эле жолу өткөргөнбүз, эми буюрса алдыга кайра да өткөрөбүз. Сонун. Оюндун шарттары кандай? Мисалы, көрүүчүлөрдүн арасында да кызыккандар болсо, катталыш керек баракчаңыздарга. Оюндун шарты жөнөкөй эле, ошол биздин эле аккаунтка катталып, комментарийге эле тосттор белгилеп коюп, ошол эле. Калганын бекер түзгөн. Сонун. Анан булардын материалы тууралуу сурагым келип атат. Кадимки эле материалдардан жасалабы Кыргызстандагы, же болбосо башка өлкөдөн алып келесиздерби буйрутма менен? Мисалы үчүн түзгүнүн негизги материалы бул мебелдер, анан артында турган бамбук панелдер да. Бамбук панелдер бул көбүнчө Кытай өлкөсүнөн келет, Кытайдан эле. Анан калгандарын биз бул жакта цехте өзүбүз жасап алып келип коебуз. Материалдар бардыгы качественный материалдар. ЛДСП, МДФ, мебелде иштегендер түшүнүшөт анан. Ооба. Анан сапатына кепилдик берилеби? Канткени менен көп жыл кызмат кылсын дейбиз да. Ооба, сапатына кепилдик берет. Биз өзүбүз дагы ошол установка кылган убакта электричество жагы, ошол дубалга катырган, мисалы бардыгыга уже кепилдик берилет да. Жарыктыктарына баары. Өзүңүздөр барып өлчөп келип, анан жасап, жана электричествосундагы, жарыктандыруусундагы ийилгенге чейин бардыгын башынан баштап өзүңүздөр кылат экенсиздер да. Анан баалары кандай болуп калат? Бааларыны биз биринчи сүйлөшкөндө размерин сурайбыз, кийин анан кандай дизайнда сурайбыз. Мебелине байланыштуу болот. Баалары ошол мебелдин размерине жараша өзгөрүп кете берет. Канчалык чоң койгон сайын, мебель көп болгон сайын кымбатыраак. Азыркы учурдун тренди деп айталыбы, же болбосо суроо талап көп болгон дизайндар кайсылары? Суроо талап көп болгон дизайндар азыр баары эле өзгөчө дизайнга кызыгып калды. Ушул жакка барып атышат. Ушул каталогдо көрсөтүлгөндөрдүн баарын жасайсыздар, э? Ооба, баарын биз булар өзүбүз жасаган. Жасаганыңыздар, э? Анан ар кайсы үйдүн размери ар кандай болуп калат да. Кээде кичинекей болуп калат, чоң болуп калат. Мисалы, кардар өзү тандаган дизайнына үйү туура келбей калышы мүмкүн. Мындай учурда кандай чечимдерге барасыздар? Ошон үчүн бизге чалганда биз барып туруп өзүбүз көрөбүз деп макулдугун алабыз. Баргандан кийин ошол ар кандай мындай түз эмес дубалдар болуп калат, чоң дубалдар болуп калат. Ошого жараша дизайнды ошол жайында түзүп беребиз да. Улайыктуу кылып туруп. Кээде негизи могу материалдар, мебелдер стандарт жасалат. Чоң эмелерге, чоң стеналарга чоңураак, анан кичи стеналарга кичинерээк размерде жасап беребиз. Анан мындай дагы көрүүчүлөрдүн суроосу бар экен да, кызыккан суроосучу. Эгерде сыналгын алмаштыра турган болуп калсак, чоңун алмаштыра турган болуп калсак, же сынып калган учурда башка размерге алмаштыра турган болуп калсак, жасалган проект кичине өзүнүн сапатын жоготпойбу, же туура келбей калабы деген суроо. Анан бул жактан көрсөтөйүн. Мисалы үчүн биз замерге барганда, ол телезорго коюлган артында турган подставка дейт да. Ошону биз телезорго ылайыктуу кылып жасайбыз. Негизи стандарт размер жасайбыз. Анан телезоруңуздарды кандай размерде аласыздар же бар деп сурайбыз. Если чоңураак боло турган болсо, биз чоң размерде кылып жасап келебиз. Азыр кичинекейин коюп турат, кийин алмаштырганда чоң алмаштырып кое берет.
Если кичинекей болсо туура келе берет да ошого. Чоңуна деле кичинесине деле туура келе берет, э? Кээ бирлер албай чоңунан алат, кээ бирлер кичинекейинен алат, мисалы ошол сыяктуу эле. Анан практикаңыздарда эң чоң сыналгы болду беле? Эң чоң сыналгы негизи могу Ырчиев акебиз Нурлан Насиптин үйүндөгү болгон. Ал домашний кинотеатр болгон да. Андан сырткары 2 метрлүү телевизорлор болот. Аларды эле коюп жүрөбүз. Анан бекемдигине кепилдик барбы, түшүп калбайбы деп ойлонуп экенсиң да? Ооба, бар эле сурашат. Анан биз ошол иштеп атканда алар клиенттер өздөрү да карап турат да, кандай болот деп анан баарын көрсөтөбүз. Мындай болгон. Өзүбүздүн инструменттер бар, катарабыз, көрсөтүп беребиз. Иштетип беребиз. Пока азырынча эч ким түшүп калбай аткан жок деп айтат. Сонун. Электричествого жагы, командаңыздарда канча адам иштейт? Же бардыгын эле өзүңүздөр үлгүрөсүздарбы? Бизде азыркы учурда 2 команда иштейт. 3 менен. Арасында электричествону билгендер бар, окуп өткөндөр бар, дизайнерди билгендер бар. Полностью чогуу иштешебиз да. Бизге ошол дуалдан ток электричество болсо болду, калган эменин баарын өзүбүз чыгарабыз да. Мисалы үчүн быра подсветкаларга биз келгенден кийин кайра электричествону чакырып оролуштун кереги жок да. Биз ошол нолдон аягына чейин өзүбүз бүтүрөбүз. Адам бааларын кардардын чөнтөгүнө жараша деп калбадыңызбы? Канча суммадан башталат? Негизи биз көбүнчө эле стандарт размер деп коебуз. 3 метр болот кеңдиги. 3 метр, анан астында могу сыяктуу тумбасы менен болсо, бул уже 40-45 миң сом болот. Калганы уже мындай болуп чоңоюп, баалары дагы өзгөрүп кете берет да. Мындай айнек эшиктер коюлат. Ушундай сыяктуу болот. Эң кымбаттуу зонабыз 8 метр, 10 метр болгон 175 миң сомго бүткөн. Эң эле кымбаты. Эң эле арзаны болсо ошол 30-35 миңден башталат. Бардыгынын чөнтөгүнө ыңгайлуу, э, демек? Чөнтөгүнө ыңгайлуу. Анан бул артыбызда турган ТВ зонадагы жарыктар тууралуу сурагым келип атат. Булардын атайын бир кызматы барбы, же болбосо кооздук үчүн элеби? Ооба, кызматы бар. Мисалы үчүн бөлмөдө башка жарыктыктар бар. Эми кечинде телевизор көргөндө буларды өчүрүп туруп, эки жагына бираны күйгүзүп көрсөк, мындай телевизор көргөнгө ыңгайлуу. Негизи көрүнүшү кооздугу менен эле болот да. Ошондой. Анан эмеректер, булар деле ошондойбу? Кооздук үчүнбү, же болбосо колдонгонго ыңгайлуу элеби, сапаттуу элеби? Ооба, сапаттуу эле. Көрүп тургандарда ийгише койгон булжактарына кетет. Кадимки мебель. Сонун. Анан 2 жылдан бери иш алып барып келатасыздар да. Кандай кызыктуу учурларды билесиз, эсиңизде калган? Эми команда менен болгон жумуш болгондуктан көп эле эме болот. Келишпөөчүлүктөр болот. Клиенттер менен, кардарлар менен келишпөөчүлүктөр болот. Буга чейин көп эле жылдыздар менен бартер аркылуу жасап берип атабыз. Ар бир клиент, ар бир эмеде, установкада ар кандай учурлар болот да. Кээ бирде размерлер туура келбей калат, кээ бирде башка бир нерсеси калып кеткен болот. Келишпей калган болобуз. Кээде мисалы үчүн биз бир кардардын үйүндө бир комнатанын бөлмөнү баары бамбук панель менен чаптап чыкканбыз. Бирок болсо ал клиентибиз эже болчу. Свети жакпай калган да. Бирок замерде баарыны жазып, келишип сүйлөшкөнбүз, бирок мен мынтип ойлогон эмес элем деп айтып атты да. Анан эми менден дагы косяк болот, анан эженин өзүнөн дагы, бирок ортодо келишкен түрдө аны кайра алып, башка коюп, бираасын алып кеткенбиз. Ушундайчылар көп болот. Анан дагы айтып өткөнүбүздөй эле бир эң чоң телевизорду сындырып койгон учурлар болгон. Аны деле сүйлөшүп, макулдашып кеткенбиз. Анан ТВ зоналарды жасоодо, орнотууда дуалдардын абалары кандай болуп калышы мүмкүн да? Кээ бирлери гипсокартондон, кээ бирлери кирпичтен, жана пескоблоктон да салынган болуп калышы мүмкүн. Алар канчалык роль ойнойт? Ооба, бизге роль ойнойт. Көпчүлүк үйлөр кирпич болгондуктан кирпич негизи жакшы кармайт.
өздөрү кээде айтып калат гипсокартон же болбосо эски мурдагы дубал деп калат. Биз болсо ар бир дубалга ылайыктуу биздин өзүнүн жанагындай шуруп деп коебуз, анке ошого ылайыктуу эмелерибиз бар, ошол менен катырып жакшынакай кылып беребиз. Ал жакка да кепилдик бар. Кардарларыңыз, негизги кардарларыңыз кимдер? Бишкек шаарынан элеби? Ооба, көпчүлүгү Бишкек шаарынан эле. Магистралдын үстү. Анан азыркы учурда бул тренд болуп атат, ошого жараша бул багытта да иш алып баргандар көбөйүп атпайбы? Анан сиздердин компания эмнеси менен айырмаланат башкалардан, эмнеси менен өзгөчөлөнөт? Эми ооба, бизден башка дагы иштеп жаткандар бар. Ар ким өзүнүн ыргысы дегендей эч кимге ташыргычтын кереги жок, бирок көпчүлүк биз барып өлчөп кеткенде жоопкерчиликти мойнуга алабыз да. Алар дагы айтат, кээ бир учурда акча албай туруп биз негизи замерге барганда задаток алабыз. Кээ бир учурда мындай ишеничине кириш үчүн биз акча албай баардык материалдарды даярдап алып барып кое беребиз. Анан эми билген адамдар билет, башкаларга ошентип сунуштайт да, моунуга жазсаңар болот, себеби буларда жоопкерчилик бар. Айткан күнү, айткан убакытта, айткан материалды алып келип кое берет деп айтып өткөнүбүз эле. Эми кандай кемчилик болсо айтабыз, жакпаса алмаштырып беребиз. Бирок башында сүйлөшүп алабыз анын баарын. Айырмачылыгы ошого дейм, жоопкерчилик. Ооба. Анан азыркы учурда дейинби, кичине үй жасагандан да жарышып калбадыкпы? Анан модалар, трендтер улам алмашып аткан учуру. Анан бул дагы кайсы бир жылдарга чейин өзүнүн актуалдуу жоготобойт деген бир божомол барбы? Ооба, ал жагын дагы ойлогонбуз, бирок бул материалдар жылдан жылга ар кандай стилде, ар кандай цветтерде өзгөрүп атат да. Дизайны боюнча дизайны дагы өзгөрүп атат. Эми эскирип калса, башка дизайнга алмаштырып. Биз 2025-жылдын башында кылган дизайнды кийинчерээк бир 5-6 айдан кийин эле барып кайра башкасына өзгөртүп бергенбиз. Эми адамдар каалаганын кылат дегендей кайра алмаштырып бергенбиз. Бул жактын өчүрүп кийгизгөнү, бул жакка биз өзүбүз телевизордун артында ыңгайлуу кылып коебуз. Ар бирине өзүнчө өчүркө. Бул техниканын сырткары, бул негизи мебель катары иштетилет. Ичине каалагандай идиш аяктарды койсоңуздар болот. Астындагы шкафтардын ачылмалары дагы пуш ачылмалар ыңгайлуу. Бул жакка дагы койсоңуздар болот. Светтер болсо бул жактан өчпөйт. Ошол дагы монтажы канча убакытты алат? Монтаж негизи материал баарын даярдап келебиз дагы, анан эстеп коебуз. Биринчи электричество жагы болот. Кийин мебелдерин коебуз. Мисалы үчүн бир зона 6-7 сааттын ичинде бүтөт. Баарын бүтүрүп кетебиз ошондо. Көпчүлүк көрүүчүлөрдү жанагы монтаж учурунда чыгып калган жиптер, проводдор, ошолор көбүнчө ыңгайсыз калат да. Анан аларды кандай кыласыздар? Аларды биз баарынан даярдап туруп, мисалы үчүн бияктан дубалды өзүбүз тешип, анан астына мисалы үчүн өткөрөбүз. Жанагы Wi-Fi'дин проводдору, роутерлер баары могул туманын ичине кирет. Колдонгонго ыңгайлуу, көзгө көрүнбөйт. Калган жактары артында калат. Азыркы сайгычтар дагы бул жака телефон зарядка койгону. Азыр бул жерге канча диаметрдеги телевизор болуш керек сыналга? Бул жерге 75 дюймга чейинки телевизор койсоңуздар болот. Эң чоң телевизор мисалы. Кардар өз алдынча эле орното алат, же сиздер келип орнотуп бересиздерби? Өз алдынча эле орнотуп алат. Негизи айта кетейин, биз ошол установка кылганда айтабыз, эгерде телевизор болсо, биз кандай алган болсок, кайра өзүнө установка кылып беребиз. Если жаңы алам деп турган болсо, анда кийинчерээк алып келгенден кийин өздөрү кайра коет. Анан тазалоо ыкмалары кандай болот? Тазалоо Химиялык каражаттарды колдонуш керекпи, кандай кылыш керек? бул жөнөкөй эле. Сууга кандай реакция берет дегеним? Сууга, отко чөкпөгөн деп коет бул ошондой материалдар. Муну үстү обычный эле трапка менен арчып тазалап кое берет. Урматтуу достор, негизи эле эң эле көп колдонулган, эң эле көп коюлган ТВ зона моундай болот. Размери 3 метр.
астына тумбасы менен и подставкасы менен. Анан эң популярный болгон цвет дагы азыркы учурда могу капучино, кашемир, ачык цветтегилер болот да. Булардын эле ачылмалары ошол жанагындай эле пуш ачылмадан. Мына көргөнүңүздөрдөй бардык Wi-Fi проводдорду могул жака салып койсок болот. Бул дагы телевизордун артынан өчүп көйөт. Айтып өткөндөй биз жалаң гана ТВ зона эмес, көргөнүңүздөрдөй азыркы сенсорный күзгү ушулар менен дагы коебуз. Жарыктардын негизи качествосу дагы булар бул браларды мисалы үчүн күйүп кала турган болсо, кайра башкасын алмаштырып койсок болот. Телевизордун артында тургандагы муну алмаштырып койсок болот. Биз могул жактан даяр кылып чыгарып койгонбуз. Негизи бул көп жылга чейин чыдайт. Бизге буйртма бериш үчүн бизде Инстаграмда King TV Zona аккаунту бар. Анан WhatsApp номерибиз 996 588 1198 аягында бүткөн ошол номерге кайрылсаңыздар болот. Буйртма бериш үчүн бизге биринчи байланышыңыздар WhatsApp аркылуу. Биз өзүбүз барып, анан өзү буйртма алып кетебиз.